Assalamu alaikum урматтуу радио каармандар. Assalamu alaikum мусулман бир туугандар. Эң алгач мээримдүү, ырайымдуу Аллахка чексиз мактоолор айтабыз жана бардыгыбыздын жол башчыбыз, мугалимибиз Пайгамбар Мухаммадка Аллахтын саламын жана салаваттарын жолдойбуз. Кадырман радио каармандар, сиздер 90 жана 9 жыштыгын угуп жатасыздар. Кызматыңыздарда мен Урмат Турдмат уулу. Эскерип кетчү нерсе, ислам жана биз телерадио долбоору Кудай буйрса мындан ары кечки саат 20:00дон 21:00го чейинки аралыкта өтөт. Андыктан ар жуманын шейшемби күндөрү ушул убакытта бизди күзөтүп барсаңыздар болот. Анын үстүнө эскерип кетчү нерсе, бүгүн Марва телеканалы аркылуу айрым бир техникалык себептерге байланыштуу чыга алган жокпуз. Кудай буйрса кийинки жумаларда теле аркылуу дагы түз байланышта болуп сиздер менен маектешкенге аракет кылабыз. Бүгүн биз өтө бир сонун теманын үстүндө сөз кылабыз. Кимде ким бүгүнкү темабызды аягына чейин тыңшап, угуп, түшүнгөн болсо, билиңиздер, сөзсүз сиздер дагы бир жашоодо өтө чоң сүннөттү тирите аласыздар жана келе жаткан орозого өтө сооптуу иштерди пландоо менен киресиздер деп ишендирет эле. Бүгүн биз эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Бүгүн биз кайрымдуулук деген темада сөз кылабыз. Кайрымдуулуктун фазилеттери, жакшылыктары, анын сооптору, өзгөчө кайрымдуулук кылуунун баягы бул дүйнө акыреттеги тийгизген таасирлери жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал эми студиябызга дагы ушул тема боюнча баягы бизге баян куруп берүү үчүн чакырган конокторубузду сиздерге тааныштырып өтөлү. Пайгамбарыбыздын мураскору, ислам аалымы, баарыбыз ыйлап жакшы көрүп YouTube'дан соц тармактардан сабактарын угуп жүргөн устазыбыз Бактияр Ажы Шарапов. Ассаламу алейкум устаз, кош келдиңиз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Кушбак болуңуздар. Ошондой эле баягы өтө адеп ахлактын чегинен чыкпай, өтө бир биздин бүгүнкү шоу дүйнөсүндө дейли, адеп ахлакка үйрөтүүчү бир устат, бул дагы мугалим. Мына ушинтип адеп менен ырдаш керек деп дагы үйрөтүп жүрөт. Аны көргөн киши сөзсүз билет. Ошондой эле учурда дагы эйлеген кызматы бар. Ак Демирге коомдук фондунун директору Турдакун Ниязалиев агайыбыз. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Ва алейкум ассалам рахматуллах. Рахмат. Алгач ушул убакыт бөлүп келгениңиздерге Аллах ыраазы болсун. Негизи бул кайрымдуулук темасын буга чейин деле сүйлөгөнбүз. Бирок бүгүн жаңы угуп аткандарга өзгөчө сабак, кайталап угуп аткандарга пайда болсун деген ниет. Анын үстүнө келе жаткан баягы орозо айында кайрымдуулук кылуунун дагы өзгөчө фазилеттерине да буюрса кандайдыр бир деңгээлде киришип өтөбүз. Эң алгач Бактияр устаз, сизге суроо, кайрымдуулук деген сөздүн өзүн шариаттагы жана сөздүк маанидеги чечмелешин айтып берсеңиз. Алхамдулиллах, Аллах Таалага чексиз мактоолор жана пайгамбарыбызга салават жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин сиз биздин ушул убакка чейин кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылып, пендечилик кылып, билип билбей кылган күнөөлөрдүн бардыгын түп тамыры менен кечирген болсун. Албетте сиз бизге дагы ибадаттардын бирөөсү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү жана Аллах Тааланын өзүнүн сыфаттарынын бирөөсү бул берешендик. Албетте кайрымдуулук. Өзүңүздө бар нерсени башка бирөөдөгү да кайрылып, кыргыздын ата бабабыз айткандай, өлө жегинче бөлө же дегендик. Мына ошондон бул Аллах Тааланын сыфаты берешендик. Алла өзү берешен болгондуктан берешендерди жакшы көрөт. Алла өзү кайрымдуу болгондуктан кайрылып калган адамдарга өлө жегинче бөлө жегенди жакшы көрөт. Биздин атабыздан калган бир мейизди 40 киши бөлүп жепти деген сөз калган, урматтууган. Ошондон калгандары менен бөлүшүү дегенди маанини берет. Аллах ыраазы болсун. Турдакун агай, сиздер биздин алган маалыматтарыбыз боюнча эл аралап баягы көпүрө болуп атканыңыздарды угуп жүрөбүз. Анткени колунда бар киши менен колунда жок кишилерди байланыштыруучу көпүрө дейли. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы баягы социалдык абалдын деңгээли мындай жогорулаганын байкадыңызбы? Мындай кандайдыр деңгээлде жакынкы жылдары кайрымдуулук кылганга киши таппай турган абалга жетейин деп калдыкпы? Өтө мындай бир маанилүү суроо болду. Негизи биз баягы коом аралап, айрыкча мына биздин баягы фонд түзүлгөндөн бери биздин баягы алгачкы жумушубуз бул пандемияда болду. Ошо пандемияда өзүбүздүн баягы жергиликтүү жарандардын же болбосо жергиликтүү спонсорлордун жардамы менен ушул Ак Демирге коомдук фонду бир топ иштерди аткарганга жетишти. Бул да болсо Алланын берген толугу деп түшүнөбүз.
Дегенде ошол жана суроого келгичекти ушул Ак Демирге жөнүндө айтып берейин. Бул Ак Демирге фонду кандайча түзүлүп калган дегенде, биз бүгүнкү күндө Кыргызстанда фонддор негизинен кайрымдуулук фонддор башка чет элдик фонддор болуп саналат. Ошол эле мисалы үчүн мечит салып аткан, же болбосо жетим жесирлерге көмөк көрсөтүп аткан, суу чыгарып аткан, мектеп салып аткан фонддордун дээрлик 90-95% бул түрк бир туугандар, араб бир туугандар, ушул сыяктуу башка чет элдин фонддор иштеп атат да. Анан ошол менде бир намыс, мага окшогон эле көп жигиттерде ушул намыс болуп келген. Качан биз өзүбүздүн фондубуз, жергиликтүү фонддорду ачып, өзүбүздүн муктаждыкты өзүбүз чечсек деген баягы бизде ушундай бир намыс болуп келген да. Анан ушул фондду ачтык, бирок кандай иштетебиз, кайсыл жерден баштайбыз дегенде чындап эле кыйын болду. Бирок мени кубандырган нерсе ошол былтыр мына ушул туура бир жыл мурун ошол пандемия болуп, былтыркы туура бир жыл болуптур да. Ушул айда биз элге жарыя кылганбыз. Ошо биз Ак Демирге коомдук фонду аз камсыз болгон үйлөргө азык түлүк тараталы, ушуга жардам бериңиздер дегенде, бир жуманын ичинде Кореяда иштеген кыргыз бир туугандар, Россияда, Казакстанда, Америкада, кыскасы чет жакаларда иштеп жүргөн кыргыз бир туугандарыбыз, анын ичинде Кыргызстандын ичиндеги ишкер бир туугандарыбыз өзүнүн тапкан баягы мал мүлкүнөн бөлүшүп бир топ жардамдарды көрсөттү да. Мен ошондон мындай жанагы суроого ушул жерден жооп алсак болот. Мен ошондо ушундай бир неме ой келди. Кудай буйрса Кыргызстандын эми жакынкы күндөрдө болбосо дагы келечеги бар, мындай улут жок болуп кетпейт деген түшүнүк келди да. Өтө кайрымдуу, өтө берешен, анан өтө ынтымактуу экен. Биз мындай жыргалчылыкта ынтымактуу эмеспиз. Бири-бирибизди кыйбат кылып, бири-бирибизди ушактап жүрөбүз, бирок мындай оорчулук келгенде кыргыз аябай биригет экен да. Канда бар десеңиз. Бул баягы мен таң калганым, мен кыргыздын нукуралыгы жоголбоптур деген нерсеге аябай таң калдым да. Ишендиңиз да. Ишендим. Демек бул улут жок болуп кетпейт. Анан Кудайым буйрса азыр кыргыз жергиликтүү баягы бизнесмендер, кайрымдуу инсандар ойгонгондор аябай көп. Мисалы үчүн былтыркы орозону ала турган болсок, жылда деген көбүнчө мечиттерде фонддор ачтырчы. Ошол эле арабтардын фонддору, түрктөрдүн фонддору 10 күнгө, 20 күнгө, же бир мечитти 30 күнгө алып коюп ачтырчы. Ошол былтыркы орозодо, мурдагы жылкы орозодо, былтыр эми карантин болуп калды да. Мурдагы жылкы орозодо ошол мечиттеги оз ачыруулар Кыргызстандын жергиликтүү бизнесмендердин, жергиликтүү калктын өзүнүн акчасына ачырылды да. Бир дагы сырттагы фонддорго орун тийбей калды. Ошондо эмне болду? Алар Рамазан айында, мисалы үчүн араб фонддору продукт таратканга өтүп кетти да, азык түлүк. Бул эмне деген сөз? Биздин Кыргыздын баягы жигиттери, ошондой эле эжекелер бар берешен бүгүнкү күндө. Кадимкидей садакага болгон маданият кадимкидей өзгөрдү да. Мен ушуну көрдүм. Кудай буйрса, ошол зекетибизди убагында берип, садакабызды берсек, менимче бул жакырчылыктан жана айтылгандай жакынкы күндөрдө болбосо да чыга турган күндөр бар буйрса. Алла разы болсун. Анан мен айтайын дегеним, сиз айтып атасыз, бир нерсе ойго келди. Ушунда элибиздин деңгээли жогорулашына түздөн түз биринчи кезекте себеп ким десе, бул устаздарыбыз айтат элек да. Ал устаздардын катарында бүгүнкү биздин баягы төрүбүздүн коногу Бакчар устаз дагы. Анткени устазыбыз билебиз, бир ордунда турбайт. Бир карасаң ошто, бир карасаң Ноокатта, бир карасаң Көлдө, Нарында. Устаз сиздин ушул баягы Турдакын агайдын сөзүнө кандайдыр бир кошумча болсун, элде ойгонуу кандай деп бааладыңыз ушул бири-бирине жардамдашуу жаатында? Динди түшүнүүсү, диндеги кайрымдуулукту айталы. Ооба, Кудайга шүгүр, биздин элибиз ата бабабыз эзелтен эле мусулман болуп келгендиктен, бизде элибизге түшүндүрүү, акыйкатты айтуу гана жетишпей жатат. Эгер жетип эле кала турган болсо, өзүбүздөн чынында эле агайыбыз айткандай, чыныгы арабтар өзүбүздөн эле чыкты азырчы. Ооба. Мода ошол эле күч элек, азыр өзүбүздөн эле кыргыз арабтары чыкты, кыргыз түрктөрү чыкты. Кенен бергенге даяр. Менин эң негизги азыр боорум ооруган жери, ооба, берешендик бар. Ошол эле учурда бизде азыр байларыбыз деле карызга бергенге деле даяр экен да. Бирок алган адамдар өз учурунда бергенге даяр эмес экен, ошонун гана карап турат. Негизден жалпы түшүндүрүп келе турган болсоң, бардыгы бергенге даяр. Колу ачык адамдарыбыз өтө көп.
жакшыларыбыз өтө көп, бирок өзүнүн ордуну табып, мага окшон агайыбызга окшон ортодогу адамдар, ортомчулар көбүрөөк болсо, алар бергенге даяр. Аллах разы болсун. Анан ушул кайрымдуулук кылуунун шариаттагы адебин айтып берсеңиз. Мындай айтканда пайгамбарыбыз кантип кайрымдуулук кылат эле? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачык эле айтты, ону ата бабабыз дагы эле айтып жүрөт. Кыргыздын хадистин жалпы түшүнүгүн алганда, оң колуң бергенди сол колуң көрбөсүн. Бул деген сөз албетте сол колуңду кайрып алып туруп анан жашырып эл деген эмес. Сен берген нерсеңди милдет кылба. Сен канчалык деңгээлде бересиң, албетте. Эми шариаттагысы көрсөтүлгөнү, пайгамбарыбыз Аллах Куранда айткан, сен өзүң жакшы көргөн нерсени бермейинче ийгиликке жетпейсиң деген. Адеби сиз бирөөдөн кандайын алганды каалайт элеңиз. Мына ошондойуну бериш керек да. Болду, уже мусорго кетет, уже болбой калган эмес, урматтуу тууган. Эң негизгиси ошол өзүңүзгө кандай берсе каалайт элеңиз, ошол эле учурда өзүңүз жакшы көргөн нерсени беришлик, бул адеби. Экинчиден, берген нерсеңизди милдет кылбашлык. Канчалык берсеңиз дагы милдет кылбашлык. Үчүнчүдөн, ошол бергенде сизди Алла көрүп турат, Алла билип турат, Алла ыраазычылык үчүн. Атыңыз чыгабы, чыкпайбы, эл билеби, билбейби, ал жагы кызыктырбайт. Сиздин максат берсеңиз, албетте Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бирди берсең, 10ду берем. 10ду берсеңиз 100ду берет, 100ду берсеңиз 1000ди берет. Ал бул дүйнөдөгүсү. Соо боло турган болсо, залка фазлу ютима яша, 700ге чейин бул Аллах Тааланын ай көлдүүлүгү, Аллах Тааланын берешендиги. Кимге кааласа, өзүнүн чыныгы, ниетиндеги тазалыгы, ихластуулугуга карап туруп, Аллах Таала эселентип бир канчаны бергенге даяр. Аллах разы болсун. Турдакмага айтты, жогоруда бизде өзгөчө сыртта жүргөн бир туугандарыбыздын кайрымдуулугу жөнүндө айттыңыз. Сиздин баамыңызда сыртта жүргөндөрдүн кайрымдуу иштери көбүрөөкпү же жергиликтүү биздин жеке ишкер кыргыз жигиттер же кыргыз элинен чыккан башка улут болсо деле өзүбүздүн жергиликтүү ишкерлердин кайрымдуулугу көп? Айтайын дегеним, сыртта жүргөндөр кандайдыр бир деңгээлде кусалыктан улам деле жардам берүүгө даяр болушу мүмкүн да. Бирок максат Аллахтын ыраазычылыгы калып кетпеш керек да. Сиз ушунда кандай бир анализ жүргүзүп алдыңыз? Эми сырттан байланышканда биз ошол бир гана карантинде гана сырттагы ишкерлер менен байланыштык, бирок негизинен жергиликтүү эле биздин ишкерлер менен иштешип келебиз да. Анан бирок ошол сырттан байланышкан ишкерлердин деле көбү биз менен байланышып аткандар диндарлар да. Алар сүйлөгөн сөзүнөн эле, сүйлөшкөндө эле билинет да. Алар баягы чындап эле ушу элим үчүн, жерим үчүн Аллахтын алдында бир салымым болсун деген жакшы ниеттер менен берген садакалар деп түшүнөм да. Себеби чындап эле алар ошол сыртта жүргөндөрдүн менен байланышып аткандын дээрлик баардыгы эле ошол диндеги адамдар болуп атты. Анан эми бүгүнкү күндө намаз окубаган деле ишкерлер бар, бирок алар деле мындай ошо чын ыкласы менен Кудай үчүн мен эч кимге пиар кылбай эле койчу, мен Кудай көрсө болду. Бирок берген суммасы чоң. Өзү намаз деле окубайт, бирок ошол садакага болгон айтып атпаймынбы? Бизде маданият ойгонду. Анан эми ошол кишилер дагы динге толугураак кирип калса, Кудайым буйрса алар көп нерселерди кылат го деп ойлойм да. Ошол тескерисинче ошол кишилер мен атымды айтпай эле койчу, мына мен Кудай алдындагы ушул менин милдетим, менин парзым деп көп суранышат да. Демек биздеги кылынып аткан садакалар, Кудайым буйрса, Кудайдын алдында акыретте жакшы бир пайдаларын берет. Иншалла, таразада жакшы ордуктарын берет го дейм. Анан бакча урсаз, ушул кайрымдуулук материалдык жактан гана өлчөнөбү же кайрымдуулуктун түрлөрү барбы шариятта? Кайрымдуулуктун түрлөрү бар. Албетте негизи кайрымдуулук дегенден максат азыр агайыбыз айткандай садака да. Жакшы сөз сүйлөп коюш дагы садака. Сага сурап келди, менде жок деп буюрса кийингисте макул сураштырып көрөйлү деп коюш бул өзү садака. Пайгамбар заты жөнүндө мусулмандын жылмайып жүрүшлүгү бул өзү садака. Анан муну түрү менен баракелде деп коюш деле садака. Азаматсың чоң жигит, өзү сенен ушундай чыгыш керек деген ар бир адамдын көңүлүн көтөрө турган, ар бир адамга дух бере турган, ар бир адамдын сезимини ойгото турган, мейли сөз болсун, мейли кыймыл аракет болсун, мейли сиз айткандай акча каражат болсун, жөнөкөй буюм болсун, кыскасы жакшылык деп эсептелгендин бардыгы бул садака кете берет. Бул
кайрымдуулуктун эң ылдыйкы өлчөмү айтайын дегеним, кандай кишилер кайрымдуулук кылууга укуктуу дейли? Кандай кишилер? Кандай киши дегенде пайгамбарыбыз өзүнүн кызы Фатима энебизге айтып атат. Иттакын нара ола бишикки тамирин. Сен курманын жармini берип болсо дагы, садака кылып берип болсо дагы өзүңдү дозоктон куткаргын деди да. Демек ушундан билсек болот, финикинин жармыны. Болгону бир финикиң бар. Ошондагы жармыны берип туруп, өзүңдү кутулушуң керек да. Ошондон бул жер бетинде кыбыр эткен жандын бардыгы эле бул милдеттүү, же болбосо бардыгы эле бере алат деген сөз да. Ар бир адамдын кудурети жетет. Мен колумда эч нерсе жок болсо дегениңизден Кудайга шүгүр, азыр пайгамбарыбыз баягы орозо мезгилинде айтат го, ооз ачырып коюшуң деле. Андан сахабалар айтты да, биз курсагын тойгозо албайбыз деди, суу берип коюшуң деди. Кыргызстанда эмне көп, суу көп. Үйүңдөн суу алып чыгып эле жолдон өтүп атканда эмес, суу саган болсоң керек деп эле кранттан агып аткан сууду беришлигиң деле бул өзү садака да. Болгону ошол нерседеги соопту түшүнүү зарылдыгы бар экен да. Эгер сообун түшүнүп алса кылат экен ал. Биринчиден албетте сообун дагы түшүнүш керек. Экинчиден пайгамбарыбыз айткан, астыңкы колго караганда үстүңкү кол жакшыраак. Суроочуга караганда берүүчү жакшыраак. Бергенди билишкенди үйрөнүш керек да. Бүгүнкү күндө чынын айтканда биз алганды эле жакшы көрүп калдык да. Берип атат деген болсо батыр этип жака жүгүрөбүз, очередке деле турбайбыз да. Анан чынында эле бир баягы гопол сөздөрүбүз бар. Бекер болсо ломжут дегендей элечи. Андайларда эмес, мүмкүн болушунча бергенди жакшы көрүш керек, бергенди билип, бергендин рахатын адам баласы алып ала турган болсо болду. Буга мындай рахатты эч жерден таппайсың да. Турдакын агай, сиздин баягы кайрымдуулук иштериңизде, практикаңызда ушундай окуялар болдубу? Өзү мындайча кедейлигин сиз көрө алдыңыз, бирок кайрымдуулукка дагы бир далалат кылган, ушунда менден болсун деген бир кишилерди жолуктура алыңызбы? Ооба, жолуктурдум. Мен ошо былтыр карантинде бир эжеге бирөөлөр берди да мага, ушул эже өтө муктаж. Анан ушуга бир азык түлүктөн айрылып койсоңор болот эле деп, өзү өтүнөн операция болуп жатып калыптыр. Анан ошол больницага барып дагы ошо чогулткан акчалардан эми колдон келишинче чогултуп бердик. Анда фонд жаңы иштеп баштаган, андай баягы чоң суммаларды көтөрө албай атканбыз да. Анан ошону дагы албай атып сорго алды да, бирок муктаж болчу. Анан ошол эжеге ошол ооруканадан чыкканга чейин кайра азык түлүк көтөрүп бардым да. Баягы элге бөлүнгөн азык түлүктү сам, ошол эже ыйлап болбогойду. Мен албай. Полжу иштейт экен, ошол бир үйдө подъездде иштейт экен. Айына 2000 сом эле айлык алат экен. Квартирада турат экен. Мындайча айтканда, квартплатасы айлыгынан көп. Анан багар көрөр эч ким жок экен. Өзү да оорукчан экен. Ошол азык түлүктү берсем албайт да. Мен албайм, ногу деп бир эмени айтып атат. Аты жөнүм, телефон ушуга берип койчу, ушуда менен да жаман кыйналып атат дейт да. Ошону көрүп мен аябай ыйлагым келди, бирок болбой атып ошол эжеге бердик. Ушундай адамдарды көрүп мен аябай таң калдым, ушундай адамдар арабызда бар экен депчи. Бул кандай бул жомарттык да булчу. Мисалы үчүн биздин азыр $10,000 бир бай $10,000 берип коюп садака кылгандан көрө жанагы өзүндө жок нерсе алып атпайбы, ошол жок нерсени дагы келип атса башка бирөөгө берип салып атканы бул мындай бүгүнкү күндө өтө мындай сейрек кездешүүчү бир учур да. Сахабалардын учурундагыдай эле окуялар болуп кетет экен да, ушундай. Өзүндө жок болуп атса да башка бирөөгө берип салган. Бул ачка турат да. Ошол таң калдым да. Устаз пайгамбарыбыздын окуясынан бир-эки айтсаңыз, биз дагы баягы пайгамбардын дооруна бир барып келет. Пайгамбардын кайрымдуулугу жөнүндө аябай көп окуганбыз, бирок бизден укугубуз келет да. Албетте, Айша энебиз айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдай берешен эч ким жок эле. Эч ким жок эле. Анан өзгөчө пайгамбарыбыз ушунчалык берешен, Рамазан айы келгенде андан дагы өтүп берешендик кылат эле да. Пайгамбарыбызга келет болсо, ал канча бергендигини, канчалык деңгээлде көп экендигини пайгамбарыбыз карабайт эле да, байлыгына карабастан сурадыбы, пайгамбарыбыз салсам берип кое берет эле да. Анан өзүнө калабы, калбайбы, ал жагы маанилүү эмес болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күн үйгө келди. Жегенге эмне бар? Эч нерсе жок да. Эч нерсе жок. Ол пайгамбардан үйрөнгөн Айша энебиздин өзүнүн окуясында айтылат. Айша энебиз орозо күнү үйүндө эч нерсе жок, бирок тамак келип калды, кызматчысы кайтты, кошуналарга таркатып салды.
Болду таркатты озачарда жанагы тамактан алып келчи десе калган жок деди. Алып калбайт белеңсе, алып калышта айткан жоксуз, таркатып сал дедиңиз, биз таркатып салдык деди да. Пайгамбар саллаллаху алейхи үйгө келет эле, үйдө жегенге бир нерсе барбы? Жок, анда мен орозомун. Болду, жок болсо орозо болот эле да. Пайгамбар мына ушунчалык деңгээлдеги берешен адам эле, өзүн ойлобойт эле. Азыр ага айтканда мен деле ошол карантин учурунда көп көзүбүз ачылды го. Чынында эле элибизге баа берсек болот, элибизден айлансак болот. Өзүндө жок, бирок алганга намыстанат да. Жок, мына тебе жатат, үйүндө отурат, мына жардам катары өлүбүздүн берешен адамдардан деп берсем кой, мен албай эле коеюнчу. Жок, дагы бирөөдөн аласам бар деп ошол эле берип калса керек депчи. Анан үйүңүздө жок экен, мына жеп туруңуз, Аллахтан келди. Сиз суранган жоксуз. Биз угуп келдик, үйүңүздө көрдүк, эч нерсе жок десең деле намыстанып барбы? Сүрөткө тартып видеого албайсың жок. Макул, анда ала берейин. Жок, мана ал жагы жетишет. Бул жагын башка бирөөгө алып барып бергилечи деген элибиз толтура да. Элибиз толтура. Ошондон Кудайга шүгүр, бардыгы шүгүрчүлүк кылып туруп, азыр бизде сөз бар го, байды не дейт? Кедейди көчкөндө көрү депчи. Азыр мен кедеймин деген көчүрсөң, чынында эле бир КамАЗ тола жүгү чыгат экен да. Ошондуктан бизде берешен боло турган болсок, чынында эле Кыргызстаныбызды өзүбүз эле өнүктүрүп, башка чет жактан жардамдын келишини күтпөсөк болот экен. Мына ошого менин көзүм жетти да. Карантин учурунда өзгөчө билинип калды байлардын анан колунда ишканда канчалык кыргыз бири-бирине берешен экенин чынында көрсөтүп койду. Аллах Таала балким ушул карантинде кыргыз ачылып алсын деген бир хикматы бар го деп да ой кетет да. Балким ооба. Себеби биз ошол эле учурда таркатып кыйынчыраак болуп калган учурда посттогулар тургандарга таркатууну туура көрдүк да. Мына ал Акынбаевадан баштап Чапаевадан пост коюлган бул жагычы. Акынбаевадан баштап Чапаев менен ылдый түштүк Ленинградскийге чейин 33 пост коюлуптур да. Ошолордун ар бирөөнө намаз китеп, ошол эле пандемия оорудан кутулуу китептерин таркатып берип чыктык. Ошо постто тургандаргачы. Алар дагы ушунчалык кубанып, аларга дагы кыйынчылык, баягы кыйналып келгендер ошолорго арыз муң айтат экен да. Мен өтүп кетейинчи, мындай кыйналып атам деп. Алар номерлерин берип атты, анан ошолор аркылуу өтүп барып, чынында эле кедей адамдарды көрдүк. Аларды көргөндөн кийин берге колунда барларга айтсак, ал бекем тура албайт экен да. Мен мындай болгон билгемде, мына 3 мешек унду албайт болчумун, 5 минутта албайт болчумун. Алып бөлүп бергиле депчи. Алып барсаң, бир мешек мага көптүк кылат. Bir 10 kilogram bolsa болот эле депчи. Демек, өлө жегенче бөлө же дегенде дагы бир жолу көрдүк. Кудай буйрса, буга окшон ортомчу адамдарыбыз көбүрөөк болуп туруп, жеткирип бере турганбызда, чынында эле колунда бар адамдар көбүнчө бошобойт экен. Көбүнчө бошобойт экен. Ала туура түшүнсө болот. Үйгө келип алып келсеңер калаганча берет элем дегендер дагы чыкты да. Чынында эле үйүнө барып кызмат кылып, үйдөн алып, апарып ортомчу болушундуктун аракетин кылдык. Кудай буйрса, ушул даражада кете турган болсо, элибиз бат эле оңолуп кетет. Аллах разы болсун. Анан биз баягы эфир башында айттык. Берешендиктин соонун мындайча айтканда сезону келип атат да. Алдыда Кудай буйрса баарыбызды сүйүнтүп Рамазан айы келип атат. Ооба. Ошого баягы кайрымдуулукту кантип пландаштырып барсак болот. Анткени жогоруда айттык, бизде берешендик канчалык өскөн сайын колунда жок дегендердин деле саны ошончо негизинде, мындай чын айтып келгендечи. Биз жакшы адамдар жөнүндө сүйлөштүк. Эми баягындай кызганчаак, же болбосо кандай деңгээлде берешендикти дагы деле түшүнбөй жүргөн адамдардын деңгээлине түшөлү. Бул Рамазан айына алар кантип берешендикти пландаштырып барса болот. Уста сиз айтыңыз, анан агай улап. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ушундай улуу Рамазан айы келе жатат. Бул айда жөнөкөй эле садака бере турган болсоң, зекет берди деген сооп аласың деген. Эгерде бай болуп туруп колуңда барып зекет берсең, ал фарз да. Зекет бир эле зекет бере турган болсоң, 70 фарзды аткарды деген сооп аласың. Бул 70 жылдан бери зекет берип келе жатат деген сооп аласың да. Ошондон бизде машалла берешен баягы түшүнгөн адамдар көбүнчө зекет орозодого даярдашат. Азыр даярданып жаткан учурлары мен орозодо берем депчи. Бербей турган чынында эле аларга айтыш керек. Я Алла, эгер берешен болбой турган болсоң, баягы бизде жакшы сөз бар. Ибн Мубарак рахматуллах алейхи Мунаббихат деген китепте ошол айткан. Ошол болуш керек. Галибыздан эки нерсе бар, өтө жакшы нерсе, эки нерсе бар, андан дагы жакшыраак. Эки нерсе бар, өтө жаман нерсе, эки нерсе бар, андан дагы жаманыраак.
Биринчиси жаштардын динге келиштиги өтө жакшы нерсе. Ал эми караган аксакалдын динге келиштиги андан дагы жакшыраак деген. Карысы бар, нырысы бар дейт. Экинчиси кедейдин берешен болуштугу өтө жакшы нерсе. Кедей болсо дагы берет, башка адамдын ачка калышын каалабайт, башка адам кыйнашын каалабайт. Ал эми байлардын берешен болуштугу андан дагы жакшыраак деген. Бай чынында эле бере турган болсо, мына көп берет. Адам бир бизде жакшы сөз бар, кедейдин бир тойгону орто байыган депчи. Канчалаган адамдарды орто бай кылып коет да. Ошондуктан, я Алла, пайгамбарыбыз айткан, эң жаман адам, эң бакыл адам бул ошол сараң битине сыгып суун ичкен деп коет го кыргызда. Эч кимге бербей, канча эле болсо аз деген адам да. Ошондуктан байлык бул нерселердин көптүгүндө эмес, балким жүрөктүн токтугунда, канияттиктин бардыгында. Бул нерсең толтура болгону менен кече баягы тополоңдо адамдар сурашты эле. Устаз, бирөөдүкү буйрубайт, айтып коюңузчу депчи. Анан мен айттым, бирөөдүкү ары турсун, өзүңдүкү буйрса шүгүр кыл да. Өзүңдүкү буйрса шүгүр кыл. Канчалаган адамдар, я Алла, бир кепин буйрбай өтүп кетти да. Башка мамлекетти чыкпай эле коелу, өзү да көчкүн астында калгандар канча калды, Үстүдөн эле жаназа окуп келген күндөр болду го. Ошондуктан, урматтуу тууган, адам баласы акыргы жан чыкпай жатканда Аллахтан тилей турган ушул болот экен да. Жан чыкпай кыйналып атканда адам баласы, я Алла, мага дагы бир аз өмүр кошуп бергин, мен садака кылып калайын дейт экен да. Намаз окуп калайын дебейт экен. Мен келмен айтып калайын дебейт экен. Мен тооба кылып калайын дебейт экен. Балким садака кылып калайын дейт экен да. Неге себеби баардык дүйнөсү, мал дүйнөсү калып баратат. Кыйналып топтогон сизсиз, пайдасын көргөн башка да бирөө да. Ошондуктан тирүү мезгилинде ашаны берип кала турган болсоң, эртеңден чынында эле жандын чыгышы деле оңой болот. Тирүү кезинде берип кала турган болсоң, бардыгыбызга Карун бай үлгү болуш керек, урматтуу тууган. Бербей калды эле, азыр ошонун ташын кесип алып, мурамыр кылып пайдаланып атпайбызбы, Башка эле адамдар пайдаланат да. Ошондуктан тирүү кезиңизде берип кала турган болсоңуз, бул ахиретке жөнөткөн өзүңүздүн соогуңуз. Иншалла канчалык бере турган болсоңуз, Алла Таала сизден алышты каалабайт, беришти гана каалайт. Жөн эле сынайт да. Эгер мүмкүн болсо, Ибрахим алейхисаламдын окуясын бардыгыбыз билебиз. Бир эле күндө миңдеген койду, жүздөгөн уйду, ондогон төөнү союп салды эле. Адамдар бардыгы таң калды. Ушунчаны союп салды, берип салды, курбанчылык кылып. Ибрахим алейхисалам айтты, бул Алла үчүн эч нерсе эмес. Эгер балам болгондо, Алла үчүн баламды деле элге таркатып салмакмын деди да. Бирок баласы жок эле. Кийин Исмаил Исхак аттуу балалуу болду. Алла Тааладан өкүм келди. Исмаилди дагы алып чыгып муздады да. Бычак өтпөй калды, Алла Таала кочкор берди. Ошондо Ибрахим алейхисалам баласы Исмаилга сабак катары айтып атат. Көрдүңбү балам, Алла үчүн эч нерсени аябаш керек. Мына мен Алла үчүн ушунчалык берешемин десе, баласы Исмаил айтып атат. Ооба ата, билем, бирок сизге караганда мен берешенмин Алла үчүн деди да. Таң калды. Эми эле 10 жаштагы бала. Айтты, мен миңдеген койду, жүздөгөн уйду, ондогон төөнү берсем, сен эми эле келсең, кантип мага караганда берешен болуп каласың деген учурда Исмаил айтып атат. Ата, сиз миңдеген койду сойгонуңузда тиякта дагы койлоруңуз бар эле. Жүздөгөн уйду сойгонуңузда тиякта дагы уйларыңыз бар эле. Ондогон төөнү курбанчылык кылгансызда тиякта дагы уйларыңыз бар эле. Мени дагы курбанчылык кылдыңыз, тиякта Исхак аттуу балаңыз бар эле да. Ата, караңызчы, менде бир эле жаным бар эле, Алла үчүн ошону дагы берип салдым деди да. Менде макул мунусуну курбанчылык кыларым, тиги менен эптеп жашап турам деген менде экинчи жаным жок эле деди. Экөөнүн сүйлөшкөнүн уккан Аллах Таала айтты, Ибрахим, Исмаил, экөөңө караганда мен берешеммин деди да. Ибрахим, балаң Исмаилди алган жокмун. Исмаил, жаныңды алган жокмун. Ортого ашыкча эле бир кочкор берип койдум го деди го. Акыйкатта Аллах Таала берешен, сизден алгысы келбейт, бергиси келет, сизди гана сынайт. Ошондуктан канчалык деңгээлде болсо дагы берип калыштын аракетин кылыңыз. Өтө бере турган Рамазан сезон келет да. Кыскасы берип калыштын сезону келет. Канчалык берип калсаңыз, акыйкатта эч качан өкүнбөйсүз. Ошондуктан Алла Таала бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Аллах разы болсун. Турдак агай, сиздердин фондуңуздар байлар менен, же болбосо берем дегендер менен бизге керек эле дегендерди байланыштыруучу бир ортодо көпүрө болуп атпайбы? Сиздерге азыр биздин радиобузду угуп аткан кишилер толук болушу мүмкүн. Анын үстүнө бизде эртең Нарк Медиа деген YouTube'дагы каналыбызга да бул эфирди чыгарат. Кудай буйрса, устазыбыз ошол жактан да сизди толук көрүп, балким ошол жактан кызыгышы мүмкүн. Сизге кантип байланышса болот? Анткени чынында устаз айткандай, көп акча тапкандын көбүрөөк убакыт коротушка мажбур да. Демек ал кээде үй бүлөсүнө дагы убакыт бере албай калат, көп акча таап жүргөндө.
алар сиздерге кантип байланыштуу болот жана сиздер жеткирип берүү жолу кандай? Албетте бизде азыр соц тармак деген бар, Facebook бар, Instagram бар, же болбосо менин өзүмдүн жеке баракчам бар. Ошол жакка кайрылса деле сөзсүз эми аны ал жанагы кантип жеткиребиз, ишенимдүүлүгү ал жагы 100% болот. Ал жагын аны өздөрүнө түшүндүрүп беребиз. Алар өздөрү деле көрөт, керек болсо өздөрү деле барат, анын эмеси жок. Мисалы үчүн кээ бирлер бар да, мага көрсөтүп бергиле мен ошол жакка алып барып берейин дегендер. Аларга биз өзүбүз алып барып беребиз да. Анан устаздын сөзүнө кошумча отуруп бир жакшы ойлор келип кетти да. Устаз жакшы шарият жактан көп окуяларды айтып бербедиби? Мисалы үчүн кантип даярданабыз берешендикке, кантип ушул биз беребиз негизи эле, канткенде биз берешен болобуз деген суроо болуп атпайбы? Бизде бир Нурмат деген бир акебиз бар, агабыз, аке үкө болуп жүрөбүз, жакшы дос болуп жүрөбүз. Өтө берешен байке да. Анан ошол айтат, өзү бизнесмен. Анан көп жардамдарды кылат элгечи. Анан Германияга семинарга барыптыр. Буларга ошол жанагы кантип байлыкты көбөйтүү, ошол боюнча тренингдерди өткөнгө Германияга чоң бизнесмендер менен ошондой бир тренингке барыптыр. Анан ошол жерден бир мен атын унутуп калдым, бир чоң бизнесмен келди дейт. Баарыбыз ошол баягы күтүп отурабыз дейт да. Эмне кеңештерди айтат. Эми бул бизнесмен үчүн өтө маанилүү нерсе да. Анан отурган кезде акчаңардын көбөйүшүн каалайсыңарбы дейт. Ооба десе. Давай анда мен айтып берем азыр. Уккула дегенде эле баарыбыз шатыратып, ручка барабыз алып, камданып отурабыз дейт. Эмнени айтат болуп экен? Кандай секрети бар экен деп. Отурсак, мынтип айтты дейт. Ушул кеңешти айтты дейт. Силерде ошол өлкөңөрдө карлар үйү, жетим балдар үйү барбы деп. Бар деп. Эгерде акчаны көбөйткүңөр келсе, ошол жактарга көбүрөөк акча бергиле дептир. Кайрымдуулук кылгыла деп. Ал немис, мусулман эмес. Бул жана устаз айткандай бирди берсең Алла Таала бул дүйнөдө 10ду берем деп атпайбы? Бул ахирет эмес, бул дүйнөдө гана берилип аткан берекеси да. Мына ошол мусулман болбосо дагы, башка дин өкүлү болсо дагы, ошол жашоосунда көрүп жүргөн практикасын айтып атат да. Биз дейт, бизде ошол акча кризис болуп баштаганда биз карлар үйүнө, алардын ишеними ушундай дейм, алар биз акыретте вайли, акыретте Алла Таала бизге мындай нерсе берсин деген максатта кылбашы мүмкүн. Алар балким мен ошол соодан жүрүп кетсин деген максатта кылышы мүмкүн да. Ошол сөзүнөн деле байкасак болот да. Бизде ошол акча кризис болуп калганда, акча келбей калган учурларда биз ошол карлар үйүнө, детдомдорго барып кайрымдуулук кылабыз. Мына ошондо бизге көп пайдалар келет деп айтып атат дейт да. Бул Алла Тааланын жана Куранда айтылган эле аяттарынын жыйынтыгы мына ушунда да. Анан дагы бир биздин дагы бир досубуз бар. Ал досубузду да ошол мен былтыр таанышып калдым ошол карантинде. Анан Устаз Иматулла деген бар. Иман мечитинин имамы. Анан ошол устаз айтат, неме дейт, бир жылы дейт, бир бала келди дейт. Көп суммада акча алып келди дейт. Ошол досубуз айтып атат. Эми санын айтпай эле коеюн. Анан мага ошол жанагы аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү көрсөтүңүз, садакаларыбызды кылалы, зекетимди берейин деп ошо орозучу экен. Анан биз баягы кыдырып тараттык дейт, өзү кошо жүрдү дейт. Анан кийинки жылы шашып келиптир дейт. Могул акчаны дейт, дагы көп суммада, мына акчаны тезирээк тараталы. Эмне анчалык десем, устаз дейт, мен былтыр дейт, зекетти берерде келгенде дейт, ушундай чындап эле ушул акчанын баарын берип коёмбу деп багы кичине неме болуп келгем дейт да. Ушуну берип коёмбу, чындап эле ушунча акчаны берип коёмбу. Напси кичине. Анан бирок дейт, ошол акчамды бердим дейт, Алла Таала эсимен чыгып атат, 2 айда дедиби, 5 айда дедиби, ошол акча кайтарылыптыр да кайрачы. Анан муну тараталы деп, анан ушул баягы шыктанып калган да. Бул жанагы байлар деле бул немени даамын татмайча кыйын нерсе да. Ошону берсе, анан келсе, берекеси болсо, ошол жана калькуляторго салып да, мынча бердим. Ошол кайрымдуулуктун өлчөмү өзү кандай эсептелди? Кайрымдуулукту эч качан эсептелбейт. Булчу садак неме беришлик, зекет беришлик фарыз да. Азыр кайсы адамга былтыркы фатва боюнча 193 миң акчасы бар адам, ал мойнуга зекет фарыз. Ал сөзсүз бериш керек, бербесе күнөөкөр болот. А садаканыкы айырмасы жок. Сиз канча берсеңиз ошончо соо аласыз. Бербесеңиз албетте күнөөкөр болбойсуз.
Бирок урматтууган бербеген сайын жүрөк карара берет, бербеген сайын сизде ачкачылык кайра келе бере турган нерсе да. Ошондон садака бул адам дагы тандабайт. Көпчүлүк сурап калды, ана жолдо тургандарга берсек болобу депчи. Боло берет. Садака адам тандабайт. Зекет гана адам тандайт. Зекетти мусулманга беришиңиз керек. Зекетти албетте баягы ичип албаган, дегеле күнө ишке барбаган бир таквага берсеңиз, анан алда дагы сооп болот, сиздин малыңыз дагы тазарат. Садака адам тандабайт. Каалаганга. Бирок байларга садака алыштык арам. Байларга садака алыштык арам, алар садака албайт. Ошондон садаканы канчалык деңгээлде күчүңүз жетет, ошончолук деңгээлде бере бериңиз. Пайгамбар хадисте айткан, силер жакшылык нерсени төмөн деп санабагыла. La tahqiranna şey'an fil ma'ruf. Sizler жакшылык нерсени төмөн деп санабагыла. Пайгамбар хадисте да койдун шыйрагыны болсо дагы бергиле. Бизде көбүнчө кой сойгондо туяктарыны ыргытып беришет да, шыйрактарынычы. Жок, ошону берсе дагы пайгамбардын орунда бергенде, мисалы бирөөгө койдун башын берди, менден дагы бул ачка болсо керек деп тигиге берди. Ошентип айланып өзүгө келип калды. Эң кыйналган өзү сенсиң депчи. Мына ошондуктан урматтууган, эч нерсени жакшылык нерсе, эч нерсени төмөн санабастан бергениңиз бул өзүңүз үчүн дагы, бул айлана чөйрөңүз үчүн дагы бул жакшы нерсе болуп эсептелет. Аллах разы болсун. Анан Турдахмага ушул кайрымдуулук ишине өтүүңүз эмне себеп болду? Бул карантин кандай деңгээлде түрткү болушу мүмкүн, бирок эмнеден ушул нерсеге мындай? Мен ойлойм, азыр сиз кандайдыр көбүрөөк убактыңыз ушулга кетсе керек. Эме кайрымдуулук бул фондко келип калышым, ошол эме фонддогу биздин мүчөлөрдүн чечими болду. Бешенеге жазган нерсе болду, бирок өзүмө жаккан жумуш да бул. Мисалы үчүн мен ойлойм да, мындан аркы жашоом деле фонддо мөөнөтүм бар да, директорлук. Ал директорлуктан кетсем деле, мисалы үчүн ушул ишти улантам деген ой тилегим бар. Устаздардай да болуп бир чоң даватчы боло албасак, жок деген ушул кайрымдуулук жактан элге кызмат кылалы деген мен чоң ниеттерим бар. Абдурахман Ас-Семет дегенди баарыңар уксаңар керек, ушул Кувейттик чоң меценат берешен киши. Ошол кишинин өмүрүн баян окуп алып эле кызыгып суктана берем да. Кудай таалам бизде ошондой бир ошончолук болбосо дагы бир колубуздан келишинче бир жакшы жашоону жашап өткөнгө насип кылсын. Анан баягы отуруп ушундай бир ой келип кетти да. Бизде азыр Кыргызстанда алуучу колдор дагы көбөйүп баратат. Берүүчү колдор деле көп, бирок бизде баягы кемчилик дагы бар да. Бер, мага бер деген. Анан кээде татыктуулар дагы бар. Ошо баягы карантин учурунда да көрдүк. Жана андай окуяларды көрүп ыйлагың келсе, кээ бир окуяларды көрүп жеңиң келет. Ошол азык түлүктү жыптар менен алып кеткендер да бар да. Ошондойлор дагы бар. Уялбайт. Керек болсо аркаңан кубалап кетип алып кетет да. Анан негизи биз кыргыз элинде ушул насааттар көбүрөөк болсо, ушуга окшогон устаздардын баягы айтпадыбы, жетпей атат элге депчи, устаз айтты го. Ошол көбүрөөк жете турган болсо, мен ойлойм, дагы көбүрөөк эл тарбиялана турган болсо, мындан ары да берешендер көбөйүп, эми албетте алуучулар деле көп мындай татыктуу. Бирок ошол жанагы кээде татыксыз да алуучулар көп болуп атат да. Ачкөздүк ошол көкүрөк ачка да. Мен бир окуяны окугам да. Бир киши талаада отурса, канаты сынган бир куш бар экен. Ошого бир башка куш келип жем берип атат дейт да. Анан бир тыянакка келип турган имам Шафийге барыптыр да. Мен балким жаңылып калышым да мүмкүн устаз. Имам Шафийге барыптыр. Жаңылып калсам оңдоп коесуз. Анан имам Шафийге айттыр: "Мен бүгүндөн баштап иштебейм" деп чечтим. Анан эмнеге андай тыянакка келдиң десе, иштесең деле, иштебесең деле Алла Таала рызкыңды бере берет турбайбы деп айтат экен да. Эмне болду анчалык десе, ушул талаада отурсам бир канаты сынган кушка башка эле куш келип жем берип атат. Тиги деле жашап атат, тиги деле жашап атат деп айтат экен да. Анан ошондо имам Шафий айтты: "Ооба" дейт, "Алла Таала рызкыңды бере берет, бирок сен өзүң танда" дейт. "Канаты сынган куш болгуң келеби? Же канаты бүтүн учкан куш болгуң келеби? Ошону өзүң тандап ал" дейт экен да. Ошон үчүн бизде баарыбызды канаты бүтүн учуп башкаларга жардам кылгандардан кылсын. Анан
көпчүлүк учурда ошондой да учурлар болуп атпайбы? Бул окуяны токтоп кетсем уруксат. Бул өзү Ибрахим Адхам менен Шакик Балхи рахматуллахи алейхин ортосунда болгон да бул. Шакик Балхи рахматуллахи алейхи. Экөө тең авлиялык деңгээлге жеткен. Ибрахим Адхам мунун авлиялыгы бул илимдүү оля, ал эми Шакик Балхи илимсиз оля. Экөөнүн айырмасы Шакик Балхи ошо сиз айткан дүйнөгө кол тийгизбейт да. Дүйнөгө кол тийгизбейт. Азыр мен үйгө кетишим керек эле десе, машина келди. Устаз, үйгө барсаңыз ала кетейин. Же болбосо мен ошол жака жөнөдүм дуа бериңиз дейт. Машина бош. Макул. Курсагым ачты, тамак жейин десе эле тамак келип калат. Мына тамакты жеп коюп, бизге дуа бериңиз депчи. Ойлогону келе баштаган да мунунчу. Эми экөө Шакик Балхи менен Ибрахим Адхам экөө Меккеден, Кабадан жолугуп калган. Бир заманда жашаган, ошол жерде жолугуп калган. Анан Ибрахим Адхам илимдүү Шакик Балхиден ошону сурап атат да. Сиз кантип бул деңгээлге жеттиңиз дегенде ошону айткан. Дүйнөгө кол тийгизбей кийимди алмаштырыш керек болду. Мынан кийип коесузбу? Муну болсо неме кылып жууп коеюн депчи. Ойлогон ою ошол заматта келип калган да. Анан ошондон сураган. Сиз кантип жеттиңиз десе, мен оңой эле. Азыркы окуяны ошол айткан да. Мен сафарда баратып, Токойдо барасам, канаты сынып, байкуш өлөйүн деген чымчыкты көрүп калдым. Өлөт деген ушул экен да. Мен да бир күн колум иштебей, бутум иштебей ушинтип өлүп калам экен да деп ойлопсам, жок, чоң бүркүт келип тамак алып келип, жедирип, тойгозуп койду эле. Анан муну болду, ошого берип аткан Алла Таала мага кандай бербесин деп мен бекем туруп алдым, Алла Таала бере баштады дейт да. Окуя бүт элек. Бирок ою зар жака кетти да. 3 адам отуруп алып, сөздөн сөз чыккандан кийин 3 адам. Бирөөсү философ, бирөөсү медик, врач, бирөөсү электрик. Үчөө отуруп алып, дүйнөдө эмне күлүк деп талашат экен да. Дүйнөдө эмне күлүк? Ой күлүк. Философ да ошону айтат экен да. Дүйнөдө ой күлүк, оюң менен аны кылсаң болот, муну кылсаң болот десе, неме деле электрикти өзүңгө бергиси келбейт экен да. Жок, ой күлүк эмес. Дүйнөдө свет күлүк. Мына далил менен бассаң көт, бассаң өчөт. Оюң менен ишленсе, далил жок кону. Десе врач деле өзүңкүн бергиси келбейт экен да. Жок, дүйнөдө эң күлүк ичип өткөн адам күлүк дейт экен. Ичип өткөндө сен ойлонуш, светти басып алып жатырсың депчи. Чынында бул окуя немеде келген. Фазайл садакат. Фазайл садакат деген китепти окусаңыздар, кыргызчасы бар. Ошондо келген. Аны окуп атып мен деле ойлондум да. Кудайга шүкүр тизик эле илимдүү. Мен деле отуруп алсам болот экен депчи. Окуя чыга элек, бирок ой кетти да. Ошондо анан Ибрахим Адхам айткан. Азыркы сөздө ошол айткан, сиз эмне үчүн өзүңүздү канаты сынып, байкуш болуп жаткан кушка теңейсиз? Пайгамбардын хадисин уккан эмессизби? Пайгамбарыбыз айткан, астыңкы колго караганда үстүңкү кол жакшыраак, суроочуга караганда берүүчү жакшыраак. Пайгамбардын үммөтү ар дайым жогорку деңгээлди көздөш керек. Ошондон агайга айтам, мындай давачы боло албасак деп го, паланчыдай боло албасам дагы деп го. Жок. Жогоркуну көздөй бериң, Алла Таала андан дагы жогору, андан дагы берешен кылып коет, Кудай буйрсачы. Мына өзү берешендик, өзү бул дават да. Бизде дават десе ушуга эле чектеп коюп атпайбы? Барып эле анан эшикти жок, урматтуу аган. Мына азыр алып баруучу бул өзүнчө дават. Мына тарткандар бул өзүнчө дават. Себеби эртең YouTubeга канча нерсени монтаждап, алчу жерин алып чыгарыш керек да. Көчө жүргөндө өзү дават. Дават бир эле нерсеге чектелбейт. Бардыгыбыздан анан ар бир жолдон келип туруп, ушул жерге топтолгондугубуз, анан мына ошол дин болуп эсептелет да. Мына ошондон жалпы элге айтарым, урматтуу, азыр биз ушул жерге келгенде эле ар кандай жол менен келдик да. Мен баскан жол менен келбейсиңби? Анда айланып калат ал тияктанчы. Ошондон түзүлөп, ушул жака жакын экен түзүлө келди. Ар бир адамдыкыны бул көңүлгө алыш керек. Машалла жакшы иш кылып атыпсыздар. Кудай буйрса, биз дагы калган адамдарды ушул жака багыт берип туруп, өзүдөн чыккан арабтар бар экен го. Ушул жака бере турган болсок, чынын айтканда, булар өзүм кол менен алып барып берейин дегенге неме эмес. Кызыктар деле эмес. Муктаж адамдарды алып барып өзүгө да көрсөтүп койсок болот. Чынында эле баягы кээ бир ишенбегендер бар да. Ошондон азыр айтып атпайбы, татыктуу адамдар дагы бар, татыксыздар дагы бар. Татыксыздарга пайгамбарыбыз айткан, кимде ким адамдардан өзүндө бар болуп туруп көбөйтүп алыш үчүн сурай турган болсо, ал дозоктун отуну сураптыр дейт. Эми сураганы көбөйсүн, же болбосо азайсын dedi. Ошондон бизге да чынында эле келип каласаң, чоң уялбайсыңбы дейин десең, анан бергениңди милдет кылып атасың деп кайтып өзүңө жабышат. Анан макул, алсаң эле болду деп туруп берген күндөрдө да болду. Ошондон аларга айтарым, пайгамбарыбыз айткан, көбөйтүш үчүн сурай турган болсоң, дозоктун отуну сурапсың. Эми сураганды көбөйткөн, же болбосо азайткын деген. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтат, кимде ким суроонун эшигин ача турган болсо, демек бул кедейликтин эшигин ачып алыптыр дейт да.
Биз ойлойбуз, жип, чоң үйдө жашайт экен. Жок, кедей болуп жашайт ошол жердечи. Дагы деле ага жетпей жатат. Мына эки көзүнүн ортосуна кашыга кедей деп жазып койгон. Байкуш бул адам качан тоет белгисиз. Ошондуктан барыга канаат кылып туруп, шүгүр кылып үйрөнө турган болсоңуз, пайгамбарыбыз айткан, кимге дүйнөгө шүгүр кыла турган жүрөк берилсе, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилиптир деген да. Ошондуктан бир калпаңыз барбы, шүгүр кылыңыз. Бир касыңыз барбы, шүгүр кылыңыз. Манан карап, ушундай эле албапмын, кийинкисинде ушундан алам деп аттанбай, барыга шүгүр кылып бере турган болсок, алхамдулилlah, өтө сонун заманда жашап атабыз да. Катуунан жебей калдык. Алхамдулилlah. Айтып келем, дагы айта берем. Кудайга шүгүр жөө баспай калдык. Сиз эмес, уюңуз деле баспай калды го. Мурда жайлап айдап барат элек, азыр портерге жүктөп апарып таштап келип атат. Чынын айтканда уйлады эле көнүп калыптыр. Портада барып турса, чотто бир жака баратканбыз деп секирип чыгып алыптыр эле. Ошондон кетип атат. Жамак кийим кийбей калдык, Мурда наскилерибиз жамак болчу да. Согончок менен таманы жамак болчу. Анан ушундай учурда бере албасак, дагы качан бересиз? Ушул учурда бөлүшө албасаңыз, анан качан бөлүшөсүз, урматтуу? Ушул учурда берип көнө албасаңыз, анда кийин жок, урматтуу, берип көнө албайсыз. Ошондуктан ар бирибиз аракет кылайлы. Аллах субхана мүмкүнчүлүк берсин. Аллах разы болсун. Устаз, ушул берүүнү кантип башташ керек? Азыр мындай бер дедик, бирок кантип башташ керек? Негизги алымдардан үйрөнсөк, берешен адамдарыбыз айтат, кантип сиз баштадыңыз десе, кантип үйрөндүңүз десе айтат, мен ашарга барып эле үйрөнүп алдым дейт. Бизде үй салганда ашар кылат го аялдар, анан ошондо кирпич колмо-кол болуп калды дейт. Колмо-кол. Ошону берип жатып эле үйрөндүм дейт да. Мунан берсем дагы келе берет экен. Ошондо практикалаш керек. Практикалаш, берип үйрөнүш керек. Анан дейт, ал айтат, берип атсам, бул жактагынын бутуга түшүп кеттиби, бир нерсе болуп алаксып калды деп, колунда турат. Наргын үстүгө кое берсем, койбой койду дейт да. Үстүгө кое берсе, жок кыйын болбой кармап туруп, тиги болсун депчи. Анан тиги колун нара берип, кайра өзгө келгенде бердим, анан кайра бере баштады. Ушунда мен түшүндүм, демек бере баштасаң, колуңда жок болсо, келе баштайт. Бербей эле үстүгө тура берсин, анан кийин берем дештик. Жок, чиритип өлтүрөсүн. Паңдатып, бизде мындай сөз бар атабыздан. Өзү жебес, итке бербес деген нерсе бар да. Өзүң дагы жебей каласың, итке дагы бербей каласың, акырында айла жок, төккөнгө туура келет, же болбосо мусорго апарганга туура келет. Буга ысыраф кылдың, сен жооп бересиң. Ошондуктан азыр канчалык болсо, ошону берип үйрөнө берсе, болду, ал тияктан келе берет. Анан азыркы доордо Раматылык Бейшенбек агабыз айтып өттүлөр. Ушул доордо кедей жашаш өзүкүнө депчи. Ошондуктан берешендикти кылсаңыз, сизге келе берет, кедейликтен бат эле чыгып кетесиз. Устаз айткандай, досум айтты эле да. Америкада иштеген бир өтө чоң катуу байлар бар болчу дейт да, анан өтө мындай текер болуп кеткен дейт. Ошол кийин Алла Таалам жаман оору берди дейт, рак. Ошентип кайтты дейт да, анан бир күнү барып гаражын тазаладык дейт. Ошол гаражда сейфте эмес, банкта эмес, мына каптачы 5000 сомдук пачка акчалар нымдан чирип кетиптир дейт. Жана өзү жебес, итке бербес дебеди, мына ошондон улам ушул ойго келип кетти да. Ошол башкалар да пайдаланган жок, өзү да пайдаланган жок. Кап дейт, 5000 сом чирип кетти, көгөрүп чирип кетти дейт. Пачка бойдон ошону өйдө көтөрүп алып да койбоптур да. Балки үйдө эле толтура керек да. Урматтуу туугандар, биз бир жакын арада эле бир күбө болдук. Бир адам каза болду. Тилемчилик кылып отурган адам. Үйүндө 1.200.000 сом калды да. Өзү тилемчилик кылып отурат. Эч кандай кылбайт. Үйдө 1.200.000 калды, кепиниге жарабады. Себеби өкмөт деген өкмөт экен, ага алып койдук, акы түзүп койдук деди. Молдалар өзүңөр бир нерсе кылгыла деди, калып кетти. Өз көзүм менен көргөм, сиздерге айтып беремин. Урматтуу туугандар, я Алла, мечиттин ичинде сурап калган. Ал адам бир кезде адамды адам катарында көрбөй калган. Мен неге мындай болуп калдым деди эле, мен ачык эле айттым, убагында берген жоксуң. Бул байлык колдун кири. Байлык Аллах субхана таала берип дагы кое берет, алып дагы кое берет. Берип койгон учурда айтат, кыздарым акча эсептеп жатып чарчап уктап калчу дейт. Кыла турган иши акча эсептеп экен да. Анан кийинки мешөктөрдү төгүп деп кече бүтпөй калгансыңар, бүгүн бүтүргүлө. Мына башка эмне иш кыласыңар? Урушуп жүргөн адам акырында өзү ушундай болуп калган да.
Ошондон урматтуу туугандар, биз да кайта албайбыз. Аллах Субхана таала бул нерсени берди, алып койгонду дагы билет. Эң бай адам сизсиз. Кандайча? Бөйрөгүңүз иштеп атабы, урматтуу тууган? Ошо бөйрөгүңүздө күнүгө сизге 5000 сом иштеп берип атат. Туурабы? Ошо бөйрөгүңүздө 5000 сом иштеп берип атат. Эң чоң спонсор Аллах да. Эгер бул бөйрөгүңүз деле иштебей кала турган болсо, кан алмаш гемодиализ деп коебу? Ошого 5500 кетет. 500 болуп туруп өкмөт берсе 5000 күнүгө табышың керек да, урматтуу. Эгер жашайм десең, жашабасаң калың. Демек, ар бирөөң иштеп турабы, сизден өткөн бай адам жок, урматтуу. Ошондон ата-бабабыз айтканда, биринчи байлык ден соолук. Машалла. Ден соолугуңуз болсо, пайгамбарыбыз айткан, силер ооруган адамдарды садака берүү менен дарылагыла деген. Канча адам ооруп жаткан болсо, садака берсин, урматтуу. Күтө бербесин, мен ооруп атам го каяктан деп. Жок, ошол берсин, ал айыгат. Садака берүү менен силер дарылангыла деген, урматтуу. Азыр бизде өзгөчө кырсык болгон деле да. Түлө өткөрүп коел деди де, неге тияк кырсык болуптур? Жок, ошону алдын ала бергин, урматтуу тууган. Алдын ала бергин. Алхамдулилла, Аллах тааланын фазлы карамы, азыр улакка барып калабыз да. Азыр карабыз. Мен анан эмеле үйрөндүм. Бирок ар бир жөнөгөндө колумдан келишинче садака берип кетем. Жыгылып дагы көрдүм, башка дагы көрдүм, жеңил эле да. Эч нерсе болбойт да. Анан бир эки досо деп, мындай жыгылганда мындай болуш керек да, мындай жыгыл. Ал сиздин акылыңызга салган да. Аллах Субхана таала сактайм деп турганса, бардык жерден сактап коет. Ошондуктан садака берүү менен орунга даярдагыла. Садака бул бардык балелердин не кылат? Жок кылат. Канчалаган балелерден куткарат, урматтуу. Окуяны айтып коеюн. Пайгамбардын доорунда ачкачылык, жокчулук, кедейчилик. Канча адам мусулман динди кабыл кылып келет, пайгамбарыбыз айтат, ким конокто салат, үйгө алып барсын дейт. Анан конокто салганын үйүнө алып кетет. Жок да өздөрү дагычы. Бир күнүнөн көбүрөөк адам келип калды, пайгамбарыбыз айтты, жок дегенде бирден адам алып кеткиле деди. Бирөөсү чынында эле аялдан коркот экен да. Коркпойт экен, эми аялы ызы чуу кыла берет, үйгө эч кимди алып келбейт, үйгө конок тоспойт экен. Анан Алланын нерсин мен үйгө алып келейин. Пайгамбарыбыз түшүндү, болду, бул уруксат сурап келиш керек да. Макул деди, барды дагы айтты, уруксат бербесең болбойт. Пайгамбарыбыз жок дегенде бир адамдан алып кеткиле деди. Бирөөдү алып келейин деди да. Макул деди, бирөөдү алып келген деди. Келгенде эшиктин артына карап турасызбы? Неге? Конок кирип кетсин деди. Аял кирип турду, киргенде дүрүп эки адам кирди да. Аял айтты, өлдү деди. Бир адам алып келсем, бул экөөнү алып келиптир. Макул эми таң ата берсин, анан сүйлөшөбүз деди да. Болду, конокту тосту, эртең менен конок чыгып кетсин, эшиктин аркасында туруп берди, макул. Чыгып кеткенде дүрүп 3 адам чыгып кетти да. Болду, ызы чуу башталды, мен сен менен жашабайм. Неге? Сен жалганчы экенсиң. Кандайча? Бир адам алып кел дедиң, макул десем, 2 адам алып келдиң. Макул таң атышын күтөйүн десем, сен мен уктагандан кийин 3-үнчүсүн да алып келсиң. 3 адам чыгып кетти. Жок, бир эле. Жок, бас пайгамбарыбызга барабыз деди. Пайгамбарыбызга барып айтканда, пайгамбарыбыз окуяны айтып берген, жылмайып туруп айтты. 2 адам киргени, бир эле адам барган деди. 2 адамдай болуп киргени, ал өзүнүн рызкысы менен кирди деди. Конок келсе, негизденчи, бир 10 рызкысы менен келет. Бирөөсүнү торпок тоюп жеген менен 9 үйүңдө калат деди да. Үйүңө 9 береке болуп калды деди. Эртең менен чыгып кетип атканда 3 адам чыгып кеткени, сага келе турган балени да алып чыгып кетип калды деди да. Ошондо аялты, эгер ушул боло турган болсо, күнүгө үйгө конок алып кел деди да. Болду, ошондон баштап коноктосо болот турган болуп калды. Бул дагы өзүнчө бир берешендик. Бул дагы бул өзүнчө бизге сабак болуп эсептелинет. Ошондон балелерден канчасын кайтара турган мына ошол садака. Аллах разы болсун. Биздин дагы алдыда өтө саналуу мөөнөт өзгөндү. Тактайса көчөлө мөөнөт. Ушул аралыкта алгач Турдак Магайдан баштасак, бир элде бир кайрылуу окуу жасасаңыз да, устазыбыз эфирде жыйынтыктап берсе. Эми элиме кайрыла турган деле эч бир сөзүм жок. Эң негизгиси алдыда орозо келип атат. Өтө баягы берекенин айы, толгон айы. Ушул айды жакшылап өткүзөлү. Кудайым көрсө, элибизде, жерибизде тынчтык болсун, оору суркоо алыс болсун. Анан жана айтылгандай, ушул элибиз оңолуш үчүн бирибизге бергенди үйрөнсөк, буюрса дагы жашоо жакшы оңолот болуш керек. Эң негизгиси элибизде сараңдык болбосун, балекеттер болбосун, эгемендүүлүктөн айрылбайлы. Алдыда Кудайым көрсө өнүккөн мамлекеттердин катарында бололу. Ошол эми биздин устазыбыз сиз жыйынтыктап бериңиз эфирде. Эми урматтуу туугандар, албетте пайгамбарыбыз ушу Шабан айында сүйүнчүлөгөн, урматтуу мусулмандар, сүйүнчү бизге өтө улуу ай келип атат. Бул айда мусулмандын рызкысы көбөйөт. Бул айда бейбаш шайтандар байланат.
бул айда дозоктун эшиги жабылат, бейиштин эшиги ачылат. Бул айда бир түн бар, ал 83 жылдан 1000 айдан жакшыраак деген урматтуу туугандар. Ошондуктан өтө берешендик айдагы мусулмандардын ырыскысы көбөйө турган берекелүү айдагы келе атат. Ошого азыртан даярданайлы, биз көбүрөөк тооба кылайлы. Былтыркы Рамазан айдан кур калдык. Көпчүлүгүбүз кур калдык. Хатымы болбой калды, мечитте тарап окулбай калды. Ошондуктан азырга даярдануу менен биргеликте азыр мен айтарым, урматтуу туугандар, азыртан даярданыңыз орозо кармаганга. Азыртан иштериңизди бүтүндөй пландап барыңыз. Ушуга чейин, Рамазанга чейин бүтүрөйүн. Рамазан айында орозо кармайын. Ден соолугуңузду азыртан каратыңыз. Тиштериңизди азыртан каратыңыз. Бардыгыңызды азыртан даярданыңыз, урматтуу тууган. Пайгамбарыбыз дуа кылат эле, я Аллахым бизди Рамазан айга жеткирген деп дуа кылат эле да. Биз эч бир сүйүнбөй эле дуа кылбай эле баратабыз. Пайгамбарыбыз айткан, ким Рамазан айынын кирүүсүнө кубанса, чыгышына кайгырып ыйлай турган болсо, анын жайы жаннатта деген. Албетте өтө оңойдой сезилет, бирок Рамазандын келишине кубанычлык үчүн, чыгышына кайгырыш үчүн дагы жеткиликтүү ыйман керек. Болбосо наоборот болду, кирип келди, кандай кылабыз? Орозону кыйнабаш керек, дамылла деп. Ошондой кылып эмне кыласыз? Кайгыра баштайсыз мата. Чыгарда кубана баштайсыз. Ошондон азыртан даярданып туруп, берешендик. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким Рамазан айында орозо кармоочунун оозун ачыра турган болсо, анда ошонун туткан орозосун, ошонун алган сообудан эч нерсе кемебестен толугу менен сооп алат деген. Дегенде сахабалар таң калды, я Алла нетси, биз мынтип тойгозо албайбыз да. Чынында эле алардын толук кие турган кийими жок деди өздөрүнүнчө. Ошондо пайгамбарыбыз айтты, курсагын тойгозуп тамак бериш шарт эмес. Бизде Кудайга шүгүр эмне көп? Мөмө жемиш көп. Бизде эмне көп? Аккан суубуз көп. Ошондон эле барып туруп, эмне кылыңыз? Ойзатчыгын бир кружка берсеңиз деле, оозун ачылды деген сообун аласыз. Ошондон жалпыңыздарга мен өзүмө деле сабак катарында, мен деле берешен болоюн, мен деле ала бербестен урматтуу тууган, берешен болоюн. Аллах Таала мага деле мүмкүнчүлүк берсин. Алла мүмкүнчүлүк бермейинче эч ким кыла албайт. Албетте ааламда өзүбүздүн эле жашообузда берешендик менен байыган канчалаган адамдарды көрүп, бирге отуруп чай ичип жүрөбүз. Алла Таала бизге дагы, сизге дагы мына ушундай берешен болгонго мүмкүнчүлүк берсин. Аллах Таала элибизди, жерибизди кырсык балелерден, жалпы аалымдарыбызды, устаздарыбызды, чоңдорубузду курук тоомоттон сактасын. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.